Эми бул мыйзам жөнүндө айтып кетсек, мунун 9% же 7% боюнча же 5% болобу айтор негизи эле ушул пайыз боюнча өтө көп мындай талкуу жүрүп атат да. Эми бул жактын жакшы жактарын 9%, жана жаман жактарын да айтып кетсе болот да. Биринчиден 9% болгондо эмне болмок? Бул албетте парламентте ушул партиялардын түзүлүшүн күчөтмөк. Экинчиден, ошол өкмөттү түзгөн коалиция болобу же болбосо бир жалгыз фракциядан же эки фракциядан болобу жоопкерчиликти күчөмөк да. Анткени мына биз көрдүк, ушул парламентаризм өткөзгөндөн кийин ушул канчалаган коалициялар болуп атты, канчалаган коалициялар бузулуп атты, ошол эле учурда коркутуп чыгып кетип, мындайча айтканда өкмөттүн туруктуусуздугу көрүнүп атты да. Жана ошондой эле баягындай жили кылып бөлгөндөй эле министерстволорду бир 5-6 партия бөлүп алат дагы, анан кийин жоопкерчиликке келгенде эч ким жооп бербей аткан да. Эгерде ушул жагын карап көрсөк, анда бул 9% өзү негизи мындай жакшы эле нерсе болмок да, мындай инструмент катарычы. Бирок ошол эле учурда биз мындай нерсеге дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Мындай сүйлөй турган бир оппозиция келбей калышы мүмкүн да. Ошонун учурунда да ошондой эле бизде эми партиялар көп, анан саясий ишмерлер да көп болот да, анан алардын ишмердүүлүгү дагы көчөгө чыгып калат. Азыр эгерде бул функция парламенттин ичинде ошол эки комитет алып алып аткарып аткан болсо, андай нерсе жок болуп калат дагы, анан барынын баардыгы эшиктеги личный оппозициянын пайда болушуна алып келет да. Ошого байланыштуу жана ошондой эле мына коомчулуктун баардыгы айтып атат, коомчулук көтөрүп аткан маселеге байланыштуу биз дагы ушул позициябызды көрсөтүп 7%га түшүрүп көргөн вариантын киргизип көрдүк да. Бул азыр коомдук окууда, бир айдан кийин коомдук окуу бүтүп, анан биз комитетке киргизип көрөбүз, андан кийин палата карайт, палатада депутаттар өзү чечет да. Негизи эгерде биз мына көбүрөөк эчикте дагы парламенттеги катышам деген немелерге мындайча айтканда бир кандайдыр бир жол түзүп бере атабыз. Эми мисалы 3%га же 5% болушуна мен өзүм деле мындай жеке каршымын, анткени дагы деле баягы маселеге келип калат. Эгерде көп бул жака партия келип калса, анда жанагы түзүлүштүн, фракциянын түзүлүшүнө, өкмөттүн жумушуна, өкмөттүн жоопкерчилигине бир аз биздин учурда, биздин менталитетте, биздин мамлекетибизде бир аз туура келбей турган нерсе болуп калат экен да. Ошон үчүн болсун, албетте көбүрөөк күчтөр келсин, көбүрөөк немелер келсин, бирок ошол оптималдуу вариант деп биз 7%га токтолдук.